Психология деген сөз 16-кылымда немис жана француз элдеринде пайда болгон. Азыркы күндө түп тамырын алган илимдердин бири десек жаңылышпайбыз. Анын коомдогу орду эң чоң мааниге ээ. Ал эми бүгүнкү көрсөтүүбүздө психологдордун кесипкөйлүгүнө биргеликте күбө болобуз. Сурамжылоо жүргүзгөн учурда психологдун жардамына ишенген инсандардын көп экенин билдик. Психолог боюнча айта кеткен болсок, албетте мен негизи ишенем психологдун жардамына. Себеби адам баласы жеке жашоосунда проблемаларды бир киши менен бөлүшүү менен чечет деп ойлойм. Кайгыны дагы, кубанычты дагы бөлүшкөндө жеңилдейсиң. Психологко барганда ошол кандай проблема болсо айтканында анын башынан өткөн көп нерселер бар. Же болбосо башка бирөөнүн ошондой тажрыйбасынан өткөн бир болгон нерселер бар, ошолордон жардам берет деп бага ишенем ошол боюнча. Мен жеке өзүм кайрылып көргөн жокмун. Андай нерсеге туш келген жокмун деп айтсам болот. Албетте ишенем, психолог адамдардын жан дүйнөсүн сезип турган, ошолордун көйгөйүн билип турган, албетте бул психолог. Психологдорго оор абалда турганда барып жардам сураса болот. Алар жардам гана бербестен мотивация да берет адамдарга. Албетте ишенем. Өзүм кайрылган эмесмин, бирок жакындарым барып кайрылып көрүшкөн, чындыгында жардам берет экен. Натыйжасы жакшы болгон. Мен психологка өте катуу сене бербейм. Неге десеңиз, психолог бул адамдарга жакшы әсерин тийгизе бермейди. Сол себептен психологко көп сене бербейм. Психологдо көп адамдар көп барат, болгон не себептен отбасылык жагдай менен, башка жагдай менен адам өзүнүн чечимин өзү кабылдоо керек деген эсептеймин. Мен психологко ишенем. Анткени психологко ишенесиңби же ишенбейсиңби дегидей бул төлгөч эмес да, психолог деген. Бул деген илим, наука. Бул психологдо Европада мисалы көпчүлүк адамдардын жеке психологу болот. Бул психолог турмушта өзүңдүн багытыңда туура баратасыңбы, же эмне кылышың керек, өзүң бир көйгөйлөргө туш келгенде, деги эле жеке турмушуңда жана тупикке барып такала турган учур болуп калганда, адамдар психологко кайрылышат. Алар кеңешти жөн эле өзү билгендей бере бербейт. Алар дагы бир илимий тесттерге таянып, илимге таянып кеңеш берет да. Мисалы, мен ишенем, мен өзүмдүн кызым психолог, ал менин балам кызым экенине карабай, кээде ошону психолог катары мен сүйлөшөм да аны менен. Анан ошондон улам дагы билем, ал өзүнүн жанагы илимий китептерин, тесттерин, дагы башка эрежелерин алып чыгып, анан ошолордун негизинде иштеп атканын көрүп байкап жүрөм да. Ал менин балам болгонуна карабай, турмуштук тажрыйбасы аз экенине карабай, баары бир мен ага кээ бир учурларда психолог катары ишенем, сурайм, жардам керек болуп калганда кайрылам. Менде ушундай болуп атат десем, анан ал айтып берет да. Анан мен аны дагы кайсы бир деңгээлде өзүмө кабыл алып пайдаланам анын айткандарын. Демек психолог керек. Биз акыры ушул нерсеге баратабыз азыр. Мына Европаны биз ээрчийбиз го көбүнчө бардык жактан. Азыр ал жакта психолог деген чоң нерсе. Психолог по телефону деген бар аякта. Телефондон дагы кеңеш алышат. Жана башка. Биз буга азыр көнө элекпиз, бирок барабыз акыры ушуга. Анткени бул илимий нерсе. Самат мырза адамдар менен бат тил табышып, алардын көйгөйлөрүн чечкенге жардам берип, көп жылдардан бери психолог болуп эмгектенип келет. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Бул кесипти аркалап калганыңызга эмне түрткү болду? Муну айтканда кичинекей чагымдан эле мындай ар кандай кызыкчылыктарым болчу экен. Бир учурларда айтчумун, географ болгум келет, бир учурларда врач болгум келет, бир учурларда биолог болгум келет. Ар кайсы жерден бир жерге мындай чуркап жүргөн болчу экенмин да. Анан апам аябай жакшы нерсе кылыптыр, мага мындай ар кандай китептерди ар кайсы жерден алып берип турчу экен. Библиотекадан алып келет, бир жерден сатып келет. Мен эмнеге кызыксам ошонун баарын бере берген да. Анан бир кездер болгон, что мен мындай акылдуураак, жакшыраак окуйм деп уже бир 5-6 класста эле ошондо ойлорум кете баштаган. Ошондо там азыр жердин баарында белгилүү болуп аткан Дейл Карнегинин китебин бир жерден таап келген болот да. Там
как выступать публично, приобретать друзей деген ошол китепти таап келет. Анын айтат, мен ал китеп мага кызык болгон эмес, бирок апам айтты, ушул китептин бир бөлүгү бар экен, там память өнүктүрүш үчүн деп. Аны көрүп алып, мен там эсимде бар, бир 100 жолу окуп чыксам керек ошол главаны. Бир 20-30 беттик эле жер болчу. Ошону кантип жакшыраак жаттасам болот, кантип акылдуураак болсом болот, кантип ойлонуш керек деп эле 5-6 класста эле ошондой ойлорду жүгүртүп бергем. Андан кийин ар кандай кырдаалдар болуп кеткен, там мектепти бүтүп, мектепте башка сабактардан көбүрөөк ийгиликтүүрөөк болуп, ал нерсе унутулуп калган да, там что психология, ийгиликтүү болуш аркы берки деп, элдин баары эле айта баштады, сен математикаң жакшы, сен банк, финансист, банкир, финансист болосуң деп, ошентип атып башында финансыга тапшырып калгам. Бирок финансыга тапшырган күнү эле, там башка өлкөгө кетиш керек болгон, ал жерге барып эле, мен сразу эле китеп магазин как раз ал жерде жакшы өнүккөн экен, бизде ал кезде аз болчу андай психология китептер. Ал жерден толтура китеп сатып алып, мындай ар кайдыларын окуп, там китепти кантип бат окуш керек, башкалар менен кантип сүйлөшүш керек деген нерселерге ошондо эле кызыга баштагам. Анын баарын башында өзүм ойлочумун да. Там ал мага кантип ийгиликтүү болгонго жардам берет, кандай мага ал ийгилик алып келиши мүмкүн деп ошондой нерселерди окуй берип, интернеттен ар кандай китептерди таап, ошолорду окуп атып, өзүмдү эми ийгиликтүү болгум келди да, бирок ал учурларда билчүмүн, что эмне кылагарымды билбейм да. То есть ийгиликтүү болом, там башында сомнение, финансист болсом, то есть финансы мага анча жакпай атат, колуман да жакшы келбей атат деп, анан 2 жыл окуп туруп финансыны тыштап салдым. Тыштап салгандан кийин эле уже психологияга тапшыргым келип, ошентип атып, ал жерден да үй бүлө менен конфликт болуп, үйдөгүлөрүм ойлочу, что психологияга тапшырсаң, сен психбольницада эле иштешиң керек, алар менен иштеш оор, кыйналып каласың, өзүң да жиндүү болуп кетесиң, ага тапшырба деп. Күрөшүп, ага да тапшыра албай калгам. Бирок ал АУЦага тапшырып, там управление бизнесом деген факультетке тапшыргам. Бирок все равно ал жерге тапшырып эле, основной сабактарым эле психология болчу да. Ошентип атып, акырынан психология өтүп кеттим. Но все равно полностью психология өткөндөн кийин деле мен психолог болом деген эч кандай оюм жок болчу. Кайра эле оюм, мен өзүмдүн ичимдеги бир проблемалар болсо, там неуверенность болсо, же башкалар менен более эффективный болгум келет деп ар кандай нерселерди ойлоп эле ошондой максат менен окуп жүрчүмүн да. Аны окуп жүрүп эле ар кандай варианттар боло баштады мага. Там HR специалист, то есть адамдар менен иштеп, ошондой болсомбу, же болбосо медицинага өтүп кетсемби, же болбосо психотерапевт болсомбу деп 3 вариант боло баштады. Анан кайра эле ошо психологиянын жардамы менен ар кандай көнүгүүлөрдү кылып атып, ар кандай семинар, тренингтерди окуп көрүп атып, өзүмө жыйынтык келди, что психолог болом, психотерапевт болом деп. Ошондон кийин эле ошого мен бүтүндөй кирип кеттим деп айтып койсом болот. Стресске кабылбаш үчүн кандай ыкмаларды колдонуш керек? Башында стрессти түшүндүрүп кетиш керек болуш керек да. Адамда мындай физиологический инстинкттик деңгээлибизди алсак, мындай бир определенный стресске, то есть мындай бир себепке 3 эле реакция бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Биз стресс болсо биз качып кете алабыз, же кол сала алабыз, же болбосо катып туруп кала алабыз да. Мындай качып кетебиз дегенде, еще стрессти түшүндүрүп кеткендечи, любой эле стрессти эле жаман деп кабыл албаш керек да. Мындай жашообузда мындай жакшы бир окуя болсо, например, балалуу болуп, же үйлөнүп, же болбосо бирдемкени жеңгенде адамга ал деле стресс. Бирок аны мындай позитивдүү стресс деп койсок болот да. А бирок башкача термин бар, мындай дистресс деп коет. Дистресс дейт ошондой оор кырдаалдар, там бирдемкеден коркуп кетип, же болбосо үй бүлөдө оор кырдаал, же авария, же бир жакын адамды жоготкон, бул дистресс. То есть чоң стресс болсо, аны кайра эле тереңирээк караш керек. Ал адамга эмне алып келип атат, адам ошондон эмне сезип атат, кандай жыйынтыктар болуп атат деп анализ кылыш керек. Себептерин, то есть стресс болуп атам десе эле жөн эле жеңиш керек деп айта берген болбойт. Ал стресс адамды бир нерсеге алып келет да. Ошо эмнеге алып келип атат, аны стрессти алып салсак эмне болот деген анализ кылгандан кийин гана психотерапиянын жардамы менен чечсе болот. То есть жөн эле мындай кеңеш берип, адамдарга айтып койгон менин оюмча эң туура эмес болуп калат. Мисалы, бирөө үчүн жакшы болгон, бирөө үчүн жакшы укташ керек деп айтып коюш мүмкүн бирөөсү. Бирөөсү айтышы мүмкүн, там тазага көп басыш керек деп. Бирөөсү айтышы мүмкүн, там психологиялык ар кандай көнүгүүлөрдү жасаш керек. Бирөөсү айтышы мүмкүн, там психотерапевтке барыш керек депчи. Бирок мага жакшы болгон нерсе сизге жакшы болбой калышы мүмкүн да. Же бир адамга жардамы тийип аткан нерсе башкага жардам тийбей калышы мүмкүн. Ошон үчүн бүт баарын менин оюмча индивидуалдуу караш керек. Сиздин оюңуз боюнча азыркы учурда эң көйгөйлүү маселелер кайсыл? Бир статьядан окуганымды эстеп кетсем, там Далай Лама Тибеттин эмеси Америкага барыптыр. Америкадан
аябай Американын чоң психологдору менен конференцияга катышыптыр да. Анан конференциядан ар кандай лекция өтүп атып, ошо психологдор менен сүйлөшүп жатып, алардан суроо сурайт экен да, ушу америкалыктардын эң чоң проблемасы кандай, же эмне деп сураса, ошо психологдордун көбүнчөсү айта баштайт экен. Ушу элдин өзүнө ишеними, самооценкасы эң чоң проблема кырдаал дейт да. То есть америкалыктардын 90% өзүнө ишенишпейт, колунан келбейт, же болбой калат, же мен татыктуу эмесмин деп ар кандай сөздөрдү айтат да. Анын жанында эле андай болсо психологдор өзүңөрдүн проблемаңар эмне десе, эмнегедир психологдор деле так эле ошол нерсени айтат да. Биз деле анда санда мындай өзүбүздүн ишенимибизди жоготобуз, самооценкабыз түшүп кетет, то есть туруктуу болбойт дейт да. А ошондон жыйынтык алып келсекчи, мындай америкалыктардын биздин көзүбүздө мындай репутациясы бар го. Алар бош, өзүнө ишенген, мындай көбүрөөк ийгиликке умтулган, там бизнестерге көп аралашкан, ушундай ачыгыраак, мындай көбүрөөк уверенныйраак деп сезилет да. Андай карасак, алар өзүлөрүнө ишене албай атса, демек бизде Кыргызстанда андан да чоңураак бул кырдаал болуп эсептесе болот да бул нерсеничи. Пикир келишпестиктерди жөнгө салуу үчүн кандай ыкмаларды колдонуш керек? Эң башында мындай өзүмдүн конфликт деген эмне дегенди түшүнгөнүмдү айтып кетишим керек го дейм да. Конфликт деген эмне десек, мындай бир адамдын ар кандай да бир кызыкчылыктары бар, ишенимдери бар, ойлору бар, күтүүлөрү бар да. А башка адамдыкы такыр эле башкача ишенимдери, башкача күтүүлөрү, башкача муктаждыктары болушу мүмкүн. Если эки адамдын ошо күтүүлөрү туура келбесе, каалоолору туура келбесе, демек экөөнүн арасында конфликт болот. Мен муну каалап атам, сен башканы каалап атасың, бирок сен да мен каалаганымды каалашың керек дегенде мисал айтып кетсекчи. Ошон үчүн если эки адамдын арасында конфликт болбогонду кантип заранее кылдырбаш керек десек, ар бир адам, например, өзүн караш керек эң биринчи учурдачы. Мисалы, ошондой кырларда болсо мен кандай реакция берем? Мисалы, мен бир нерсени каалап атам, а башка адам аны каалабай атат. Мен эмне үчүн муну каалап атам деп ошону анализ кылыш керек. Мисалы, мисал келтиргеним эң туура болот дейм да. Апасы кызын же баласын айтат: сен көп ары бери баспа, сен эчтеке кылба, сен көбүрөөк үйдө отур, тигиндей болот, мындай болот дейт да. Анын жанында эле апасы айтып бериши мүмкүн: сен уже жашың өтө баштады, үйлөнүшүң керек, же күйөөгө тийишиң керек деп. Демек баланын ичинде конфликт болуп атат да. Анан мисалы аял ойлошу мүмкүн, апасычы өзүнүн ичинде элечи, ичиндеги конфликттер мындай көчөгө көп басса же көп адамдар менен сүйлөшсө, уят болуп калышы мүмкүн, эл эмне дейт деп ойлошу мүмкүн да. Анын жанында эле апасы эле ойлошу мүмкүн: менин кызым 25-ке чыкты же менин балам 30-га чыкты, дагы эле үйлөнө элек десе, эми элдин алдында уят болот деп кайра эле ошондой ойлоп калышы мүмкүн. Же болбосо ушунча жаш өтүп кетти, эми мен ушундай той өткөргүм келет деп ичиндеги ар кандай анын айткан сөзүнүн аркасындагы каалоолору бар да, ар бир адамдынчы чыныгы мотив бар. Ар бир адам өзүнүн ичинде болгон чыныгы мотивин табып билсе, ошону кабыл алса, менин оюмча конфликт деле болбойт да. Анын аркасында эле айтып атпайсызбы? Бирөө сен минт десе, тиги кайра эле обратный реакция берет. Ал обратный реакция берсе, то есть мен андан да чоң реакция берем. Психологияда мындай эмоциональное слияние деген термин бар. Мисалы, аял күйөөсүнүн арасында кечинде күйөөсү чарчап келсе, аялына мээримдик жетпей атса, сен эмне кеч келип атасың деп аялы жаман катуу сөз айтып атса, күйөөсү кайра жооп берип салышы мүмкүн: мен кечке иштеп жүрбөйм, чарчап келдим десечи, сен чарчап келсең мен кечке баланы байгып отуруп мен кыйналып атпаймынбы деп кыйкырат. Анан ошентип, то есть эмоциональный кырдаалчы еще больше көбөйүп, аябай чоң урушка айланып кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн ошонун башында эле мен эмне үчүн ошонун бирөөнүн кыймыл аракетин же бирөөдөн бирдемке алгым келип атат деп ошо каждый адам, ар бир адам өзүнө жооп берсе, менин оюмча эң туура болот го дейм. Конфликттин маанисин көрсөтүп бериш үчүн мындай анекдот айтып берсем, мындай арстан бүт джунглидеги жаныбарларды бүт чакырган болот экен да. Анан баары бүт жаныбарлар топтолгондон кийин арстан айтат: силер суулар солго тургула, акылдуулар оңго тургула деп айтат да. Анан баары баары бөлүнүп туруп калышкан болот да. Баары туруп күтүп турса эле, маймыл ары чуркайт, бери чуркайт, ары оңго чуркайт, солго чуркайт, оңго чуркайт, солго чуркайт. Анан арстан жини келип кетип: эй, сен эмне кылып атасың десечи, мен чече албай атам дейт да. Мен сулуумун да, анын жанында эле акылдуумун да, анан каяка турарымды биле албай атам дейт да.
Ошентип айтканда эле ар бир адам ошондой ичиндеги конфликттер болгон үчүн ары чуркап бери чуркайт, же болбосо башка адамдар менен конфликт болгон үчүн ары чуркап бери чуркайт да. Азыркы учурда интернеттин өнүккөн заманы, ал эми интернеттин терс жана оң жактары жөнүндө токтоло кетсек. Айтып калышат го азыркы 21-кылым там бир виртуальный виртуалдык жашоонун заманы депчи. Канча көп интернет, компьютер ошондой технологиялар өнүккөн сайын биздин психологияга менин оюмча абдан чоң таасир этип жатат. И таасир эткен эң чоң проблемалардын бирөөсүн айтып кетсек, адамдардын мындай өзгөчөлүктөрүн айтышыбыз керек да. Адамдар мындай коомдук заттар да. Биз коомдун ичинде эле жашай алабыз. Коомдон чыгып калсак, биз жашай албай калабыз, абдан кыйналып калабыз. То есть социалдык жандыктарбыз. Ошентип айтып кетсек, коомдо эмне үчүн жаштаганга муктажыбыз бар. Мындай психологический термин бар, мындай сылоо дегенчи, то есть поглаживание. Ар бир адам ошондой поглаживанияга муктаж бар. То есть бирөөлөр менен сүйлөшүп, же бирөөлөр менен мамиле түзүп атканда, сен жакшысың деген сайын өзүбүз мен жакшымын деп өзүбүзгө плюс бонус алабыз. Же болбосо бирөө бизди караса, мен жакшы турбайм, мен сулуу турбайм деп кайра өзүбүзгө плюс алабыз. Же бирөөлөрдү сен жакшысың деп, же бирөөгө салам бергенде бул значит мен сени сыйлайм, же мен сени кабыл алам деген мындай ошондой бессознательный коммуникация өтүп турабыз да. Анан ошондой мындай естественный процесстер, мисалы 20-кылымда ошол процесс более или менее жакшы эле жүрүп келаткан да. Анан технологиялар өнүп кеткенден кийин гана соң баарыбыз эле көбүнчө интернетте отуруп калдык. Интернет турганда ар кандай социалдык тармактарда, ар кандай мессенджерлерди колдонуп, то есть получается мындай чыныгы сүйлөшкөндөн ордуна виртуалдуу там текст аркылуу же видео аркылуу сүйлөшүп калдык. Демек ошондой мукташтыгыбыз болуп атат да дагы элечи. Башка адамдар менен сүйлөшө албай атабыз. Демек ичибизде болуп аткан ошо сылоого мукташтыгыбызды интернет аркылуу канааттандырганга аракет кылып жатабыз. Ошон үчүн Instagram, Facebook'тарда ар ким ар кандай постторду жазат, же сүрөт тартат, же селфи тартат. Ошо тарткан жыйынтыгында баары дебейин, көп адамдар ошо сен жакшысың, сени сыйлайм, сен сулуу турбайсың, сен кандай сонуңсуң деген комментарийлерди күтүшү мүмкүн. Анын жанында эле кээ бир адамдар там лайктарды күтүшү мүмкүн, что канча көп мага лайк койгон сайын мен ошончо жакшымын, ошончо мени жакшы көрүшөт, значит мен жакшы турбаймбы деп ошентип, то есть чыныгы башкалардын мээримдигин же чыныгы башкалардын кабыл алуусунун ордуна адамдар ошо суррогат менен жашап калдык да. Чыныгы мээримдик эмес, лайк берген сайын биз деп өзүбүздү жакшы сезебиз. Бүгүн 100 лайк алдым, значит мен жакшы турбайм, мени жакшы көрөт турбайбы депчи. Бирок мындай проблема бар. Эртең эле кайра эле башка менен сүрөттө койсо мага 20 эле лайк коюп коюш мүмкүн да. Анда мен эч ким жакшы көрбөй калган турбайбы, мен жаман турбайм деп ошондой жыйынтык жой. То есть чыныгы жашаганын ордуна мындай виртуалдык жашоого өтүп баратабыз. Менин оюмча бул абдан биздин психикабызга терс таасир этип жатат. Ар кандай жанрдагы тасмалар жана сериалдар адамдардын психологиясына канчалык деңгээлде терс таасирин тийгизет? Мындай айтып кете алам, менин оюмча бүт нерсе жугуштуу. Бүт нерсе. Там оорулар деле жугуштуу, мындай маанай деле жугуштуу, любой проблема деле жугуштуу, жакшы нерселер деле жугуштуу. Ошон үчүн айтып коюшат го мындай сенин досуң ким айт, сен кандай болгонуңду же ким болгонуңду мен айтып бере алам депчи. Ошон үчүн мындай психологдордун айткан сөзү бар. Тегеректеги чөрөңдөгү эң жакын 10 адамыңды айтып бер. Сен ошонун арасында мындай среднеарифметический адамсың дейт да. Например, бүт ошо адамдар мисалы акча жактан алсак, алар канча акча тапса, сен орто эсеп менен сен например ошондой акча табасың. Же алардын ийгиликтүүлүгү канчалык болсо, сен ошолордун арасында мындай орто эсеп менен сеники примерно ошонун ортосунда болгонун бир ийгиликтүүлүк болот депчи. Анан сиздин сурооңузга айтып кетсек, там кино, сериалдар биздин психикага кандай таасир этет десекчи. Адам кандай кино же кандай сериалды көргөн сайын баары бир таасирленет болуш керек. Ал жерде кино же сериалды көргөн сайын адамдар өзүнө жыйынтык чыгарыш мүмкүн. Мындай турбайбы, жашоо деген мындай турбайбы, мындай урушуш керек турбайбы, же мындай мамиле түзүш керек турбайбы, тигиниш керек турбайбы, сүйүү деген мындай турбайбы, мамиле деген мындай турбайбы деп ар кандай жыйынтыктарды чыгарып коюш мүмкүн адамчы. Бирок кино деген баары бир чындык жашоону өткөрүп бере албайт болуш керек. Ошон үчүн балким кээ бир адамдарга мындай туура эмес модель поведения берип коет деп ошондойдон терс таасир тийип калышы мүмкүн го дейм да.
А башка тарабынан ошо кино сериалдар адамга кандай тез таасир этет десек, кайра эле жанакы эле виртуалдык жашоого айтып кетсек, көп адамдар өзгөчө мындай сериал көргөн адамдар чын жашоосун жашаганын ордуна, өз жашоосун кызыктуу кылганын ордуна же өз жашоосунда мамиле түзгөндүн ордуна мындай сериалдогу ичиндеги персонаждар аркылуу ичиндеги жетпеген сезимдерди ошолордон ала башташат да. То есть сериалда эмне болуп атса кайгырып, жини келип, же бирөө бактылуу болсо аны менен чогуу сүйүнүп, то есть кайра эле жашоодогу суррогат менен жашап калган болуп атат да. Өзүнө жетпеген нерсени сериал аркылуу алып атат. Ошо менин оюмча кайра эле мындай психикага терс таасир этет. Жаман адаттардан арылыш үчүн кандай ыкмаларды колдонуш керек? Менин оюмча эң туура жол бул психотерапиянын жолу менен жаман адаттар менен алыстоо эң туура деп ойлойм. Мисалы адамдарда ар кандай адаттар бар да. Ал адаттар адамга ар кандайдыр бир пайдаларды алып келет. Мисалы, тамеки чеккен адамдар бул жаман адат деп кабыл алсак болот. Сигарет чеккен адамдарды жөнүндө айтып кетсек, мисалы, көбүнчө сигарет чеккен адамдарда мындай кыжалаттык сезими бар да, тревожность бар. А сигарет бул мындай слабый наркотический вещество. То есть сигарет чеккен сайын адам өзүн бошураак сезип, жеңилирээк сезип, то есть ичинде болуп аткан кыжалаттык сезимди жеңген болот да. А сигарет чекпей калганда кыжалат болуп кыйнала бериш мүмкүн болчу. Же болбосо кайра эле сигаретти алып кетсек, мисалы жумуштарда же компанияларда сигаретти адамдар кантип чегет. Мындай улам эс алып туруш керек да. А эс алыш үчүн мындай условный рефлекс болуп калышы мүмкүн, что тышка чыкканда сигарет чегиш керек. Демек, адамдын пайдасы же выгодасы бул эс алуу. Же болбосо башка мындай группа ар кандай достор болуш мүмкүн да. Тегерегиңдеги балдардын баары чегип атса, сен чөкпөй койсоң, ошо коомго кире албай каласың. То есть бул сигареттин пайдасы коомго кириш үчүн да. Ошон үчүн эң биринчи учурда ошо адаттын аркасында болгон пайдаларды табыш керек. Там кыжалатты жеңүү, эс алуу, дост күтүү. Ошолорду адам биринчи учурда өзүнө компенсация кылышы эң туура болот го дейм. То есть ал досту кантип күтүп алам, ошо сигарет чекпей, же болбосо сигарет чекпей кантип эс ала алам, же болбосо ичимде кыжалаттык сезим бар, аны кантип жеңсем болот. То есть бүт өзүндө болгон пайдаларын жеңгенден кийин гана соң жөн эле адат калган болот да. То есть бир рефлекс менен кете берет. Вроде ичинде кыжалат жок, бирок адаты болуп калган да, чеге берет. Же болбосо жөн эле эс алат, бирок адаты болуп калган үчүн чеге бериш мүмкүн. Адатты өзгөртүш үчүн мындай психотерапияда ар кандай жолдор бар. Например, айтып койсо болот, мындай психика модификации поведения деп коет да. То техника модификации поведения. То есть определенный көнүгүүлөр менен эле психотерапиянын жардамы менен адамдын определенный бир тышка чыкканда сигаретти автоматически алам деген адаты бар болсо, ошол кыймыл аракетин бессознательный деңгээлде өзгөртүп алса болот. А менин оюмча там күчкө салып чекпеш керек деп айткан менин оюмча эң туура эмес. Адам кыйналып калышы мүмкүн да. Же болбосо кээ бир айтат, что бир жаңы адатты өзгөртүш үчүн же жаңы адат алыш үчүн же бир адаттан алысташ үчүн 21 күн керек, же болбосо кээ бир айтат 40 күн керек дейт да. Мисалы күчүң бүт жанакы өзүңдө болгон сигареттин пайдаларын алып салып, мисалы, андан кийин өзүңдү күчүңдү топтоп туруп 40 күн чекпегенге аракет кылышың керек. Эгер 40 күн чекпей чыдап кетсең, мүмкүнчүлүк бар, что дальше сен чекпей каласың. Ошондой гана жолду айта алам. Бирок баары бир мындай оорураак же зыяныраак адат болсо, баары бир психотерапевттин жардамы эң керек го деп ойлойм. Сиздин оюңуз боюнча мектеп программасына психология сабагын киргизиш керекпи? Менин оюмча, сөзсүз киргизиш керек деп ойлойм. Мисалы, мындай мектепке мындай неоднозначный отношение бар да. 11 жыл бою балдарга ар кандай нерселерди үйрөткөнгө аракет кылышат, туурабы? Там физика болот, химия болот, биология болобу, математика болобу. Балдар ошону мындай азап менен кыйналып, жагабы, жакпайбы, сен окушуң керек депчи. Наоборот, балдарга мындай сопротивление жаратышат да. Ал жакшыбы, жаманбы деп айта албайм, бирок өзүмдүн эмем да. Менин оюмча, что эң туура болору балдарга чын эле керек болгон нерселерди үйрөткүлүү туура болот го дейм. Мисалы, балага чын эле физика, химия керекпи, окусун. Балага, например, жазганды, окуганды, жакшы сүйлөгөндү билиш керек, аны окусун. Там логика, анализин өнүктүрүш керек, демек математика болобу эмнесин, логика именно ошондой сабагын окусун.
А бирок именно психология керек десек, менин оюмча ар бир адамга психологияны билиши, же өзүн билиши, же башкалар менен мамиле түзгөндү билиши, же ичинде болуп аткан стресстерди жеңген билиши эң жакшы мындай способность деп ойлойм. То есть адам башкалар менен мамиле түзө албай атса, ушу мамиле түзө албай атсам кантип жеңсем болот, же эмне кылсам болот деп жеңип кеткен туура болот го дейм. Же болбосо бир максатка жеткиси болот, же бир нерселерге жетишкиси келет да. А бирок адамдын ичинде ар кандай конфликттер боло болушу мүмкүн, же коркуулар боло болушу мүмкүн. Ошолорду кантип жеңсе болот, эмне кылса болот десе, менин оюмча эң туура болот. Адам ар дайым үмүт менен жана ишеним менен жашап келет. Бул туурасында эмне айтып бере аласыз? Ошол жөнүндө айтып бериш үчүн мен илгерки гректердин бир мифин айтып берсем, илгери там Пигмалион деген скульптор болуптур да. Ал абдан сонун ар кандай скульпторлор жасайт. Анан бир күнү эле ошол Пигмалион абдан бир сулуу кыздын скульптурасын жасайт экен. Анан ошол скульптураны аябай ушунчалык коо жасайт, ошо күнү түнү эле карап, суктанып, мындай сүйүп калган болот да. Мындай айлап, жыллап, ушундай эле суктанып, аны сылап, кучактап, эми жакшы, аябай жакшы көргөн болот да. Анан бир күнү эле ошо Афродита кудайчы, ошол кудай көрүп, ойлонот, аябай бооруйт да, ушул аябай ушундай ушунчалык сүйүүсүн берип атат, ушу скульптура үчүн эле ушунча жакшы көрүп атат дейт да. Анан ушунчалык сүйүү же ушунчалык каалаган үчүн мен ушул скульптураны мындай жандандырып берейин деп туруп, ошол Пигмалионго скульптурасын жандандырып берген болот да. Демек андан кийин ошо Пигмалиондун аялы ошол скульптура супсулуу бир аял болуп калат, айым болуп калат да. Ошого таянып айтып кетсек, менин оюм бар, что ар бир адам эмнени ойлосо, ою эмнеде болсо, адам эмнени күтсө, же адам эмнеге ишенсе, жашоосунда ошол эле нерселер келе берет. Мисалы бир адамдар ойлой бериши мүмкүн, что мен ийгиликтүү болом, мен бактылуу болом, жашоом мындай болот, менин аялым мындай болот деп жакшы нерселерге умтулуу берет, ою жакшы эле нерселерде да. Ошол адам чын эле ийгиликке жетишет, бактылуу болот. То есть ошондой жакшылыктардын баары, ойлогон нерселердин баарына жетишет. Анын башка эле тарабында башка адам бар, ал ойлошу мүмкүн, мен кедей болбош үчүн мен бай болушум керек, мен бактысыз болбошум керек, мен жаман адамдарга жолукпашым керек, адамдар мага жамандык кылбаш керек деп эле, то есть бир нерсеге умтулгандордон наоборот башка нерседен кача башташат да. Бирок мындай биздин бессознательныйдын өзгөчөлүгү бар экен, что мындай жок деген бөлүктү бессознательныйыбыз түшүнбөйт экен да. То есть мисалы сизге айтсам, розовый пил жөнүндө 5 мүнөт ойлонбой отуруңуз десем, сиз ошол заматта эле оюңузга розовый пил келет. То есть ошо сиздин эле ошо бессознательный. Демек адам ошондой мен кедей болбосом экен деген айткан сайын адам өзүнүн кедейликтин сүрөттөрүн элестете берет. Мен бактысыз болбосом экен дегенсинде бактысыздыктын сүрөттөрүн сүрөттөй берет да. Ошол жөндө америкалык Гарвард университет, дүйнөдөгү биринчи университет, абдан жакшы эксперимент өткөрүшүптүр да. Алар Гарвардский университет психологдору бир жөнөкөй мектепке барып эле айтышат, биз абдан сонун тест изилдеп чыктык. Ошол тесттин жардамы менен 2 жыл ичинде ийгиликтүү боло турчу балаларды таап чыга алабыз. Ошо биз ушу сиздин мектебиңерде ошо эксперимент өткөрүп, ийгиликтүү боло турчу балдарды тест аркылуу таап туруп, өзүнчө класстарга коюп окутуп көрөлү дейт да. Тест өткөрүшөт. Анан ийгиликтүү болот деген баллы көп, балдары көп экен деп туруп, ошо балдарды өзүнчө класстарга бөлүп койгон болот да. Анан ийгиликтүү боло турчу мугалимдерди өзүнчө класска бөлүп койгон болот. Анан ошо бөлүнүп, ошо балдар окуп башташат. 2 жыл өткөндөн кийин аларды караса, чын эле окуусу аябай жакшы болуп калат. Эң ийгиликтүү класстарга айланат бул классчы. Спорттон дагы, творчестводон дагы, окуусунан да баары ийгиликтүү болушат. Эмне болгон? Буга балдар өзү ишенишкен, мен ийгиликтүү болот турбайм деп күтүүсү же ишеними же үмүтү пайда болгон. Мугалимдер менин окуучуларым же могу класстар акылдуу болот турбай деп, алардын ичинде да күтүш ошолот. Демек акылдуу болот турбай дегенден кийин гана соң сразу эле может быть ошо окуучуларга мамилесин өзгөртө башташкан да мугалимдерчи. Ата энеси да, менин балам ийгиликтүү болот турбайбы деген ой кеткенден кийин гана соң баласына мамилеси өзгөрткөн да. Башында сен окушуң керек, сен окубайсың, сен мээң иштебейт деген сөздөрдү айтып жүргөн болсо, ошол заматта эле менин балам жакшы окуйт, сен акылдуусуң деп ичинде ушундай сезим пайда болот да. Сезим пайда болгондон кийин может быть ошондой сөздөрдү айта баштагандыр да. Ошентип атып ийгиликтүү болушкан болот ошо балдар. Андан кийин мындай эксперименттин сырын ачкан болот да ошо психологдорчу Гарвардтын. Оказывается, что тестти жөн эле балдарды жөн эле случайно эле тандап туруп класстарга бөлүп койгон болот да. То есть тест бул пустышка болчу. Жөнөкөй эле пайдасы жок эле тест болчу, бирок ушунча Гарвард бөлүп салып аткандан кийин баары ишенип башкан, ийгиликтүү болот турбайбыз депчи. Ошону ишенден кийин гана соң
ошо эффект күтүүнүн ожиданиясы иштеп кеткен да. Баары күтө башташкан. Демек күткөндөн кийин ошо каалоого жетишкен. Ошон үчүн айтып кетсем, мындай адамдарга эмнени ойлоп жүрсөңүз, же эмнеге ишенсеңиз, жашооңузда ошол болот. Күтүүлөрүбүздү, ишенимдерибизди жана үмүттөрүбүздү мындай туура колдонгонду билишибиз керек деп ойлойм. Маегиңиз үчүн чоң рахмат. Алтындай болгон убактыңызды бөлүп бизге жакшы маек куруп бердиңиз. Эл үчүн ар дайым кызмат кылып, элдин көйгөйлүү проблемаларын чечип, аларга жардам берип, муктаж болгон адамдардын көңүлүн алып жүрө бериңиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Биз жашоого жылмайсак, жашоо бизге сөзсүз түрдө жылмаят экен. Андыктан ар бир мүнөттү, ар бир секундту жылмаюу менен өткөрүүгө аракет жасайлы. Кийинки көрсөтүүдөн жолугушканча саламатта калыңыздар.